Кесиптештериме чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, адаттагыдай эле мен Панфилов паркында өзүмдүн ыңгайсыз суроомду даярдап алып турам. Бул ирет суроом төмөндөгүчө. Адамдын дене мүчөсүнүн эки мүчөсүн кошкондо эркек кишинин ысымы келип чыгат экен. Бул кайсыл ысым болду экен? Мисалга алсак, каш көз, тил тиш же болбосо баш бут. Ушул сыяктуу адамдын эки дене мүчөсүн кошкондо эркек кишинин ысымы келип чыгат. Муну сиздер жакшылап ойлонуп туруңуздар. Бул кайсыл ысым болду экен? Ага чейин мен дал ушул Панфилов паркында эс алып жүргөн элдерден сурап келейин. Баш, Ауыз мурун. кулак, кол. Кулак кол? Ушундай да ат барбы? Жок, менчи мындай ат жок болуш керек. Анда эмесе сурамчылообузду дагы улантабыз. Адам кул, Кара чач. Көз, кулак. Кол мурун. Кол анан мурун. Кара көз. Акыл кара чач. Кал мурун. Тилек. Адамдын эки дене мүчөсүн кошкондо эркек кишинин ысымы келип чыгат деген сурообузга өзүңүздөр көргөндөй ар кандай жооп алдык. Алардын ичинен бирөө гана туура болуп чыкты. Ал болсо тилек деген биздин кичинекей болгон каарманыбыз жооп берди. Анткени тил дагы, эк дагы адамдын мүчөсүнө жана эркек кишинин ысымына кирет эмеспи. Мына ушинтип менин алгачкы биринчи ыңгайсыз суроом соңуна чыкты. Биз болсо бир нече убакыттардан соң дал ушундай эле ыңгайсыз суроолор менен кайрадан сиздер менен жолугушабыз. Ага чейин кесиптештер, кеп сиздерде.